Бүгін балдарды алып кетсем, ертесі кетіп қалады. Лейлектен кету ойыңыз бар ба? Күн, түн, түйшіктүү эмгегинин түшүмү. Эл ичине бир сиңип калган көйгөйлөрдү көп көтөрүп чыгасыз да? Элдин күткөнү азыр ушул. Эл адамы же белгилүү болдум деп айтыштан бир аз тартынамын. Бирөөдү кичине түзүктөп койсо эле мен деген уят болот. Тез эле бизнес кылсаң же иш кылсаң бай болуп кетесиң Россияга деген көз караш менен жаштарыбыз адашып калды. Акыркы жаңы чыккан китеп бул айым китеби экен, Эми бир сөз бар. Караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак дейт. Албетте, тиричилик керек, акча керек. Сиз эң алгач Тажикстанда тарых хадисин окуп бүтүргөн экенсиз. Кандайча ал жакта окуп калгансыз? Кыргыз жигити Өзбекстанда Ташкентте билим берүү министри болуп турган. Акчаны сүйгөн адамсызбы? Саламатсыздар, бурматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Мурас теле студиясы кеп коржун берүүсүн тартуулайт. Бүгүнкү берүүнү адаттагыдай мен Кулпунай Мамасалиева алып барам. Ал эми бүгүн бизде өзгөчө конок бар. Эл сүймөчү күнү айланган агартуучу, белгилүү инсан жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, өзгөчө энелер мектебин төптөгөн жана 3-чү эксперименталдык мектеп гимназиясын негиздеп жана аны учурда жетектеп турган Гапыр Мадаминов агай бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Биздин Ош жергесине кош келипсиз. Эң алгач Баткен тараптан кабар алалы. Учурда Баткен жергесине, Лейлек жергесинде абал кандай жана жалпы элдин, анын катарында окуучулардын учурда кандай абалда мүнөздөп бере аласыз? Рахмат, алгач мени ушу бүгүнкү Ош мамлекеттик педагогика университетиде конференцияга чакырган силердин ректоратка Бек Мурзазулуев анан уюштуруучуларга терең ыраазычылыкты айтам. Ошону менен биргеликте мени мына силер өзүңөрдүн Мурас теле студияңарга чакырып интервью алып жатканыңарга дагы силерге дагы рахмат айтам. Жакшылык ишти баштапсыңар. Ушул өзү дагы биздин студенттердин элдин интеллектуалдык, руханий көрүнгөсүн өсүшүгө чоң жакшы жардам болот деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Баткен чек ара маселеси боюнча болсо телевизордан, интернеттен көрүп жатасыңар. Кудайга шүгүр, азырынча тынч. Ошентсе деле абал бир аз мындай кабатыр боло турган, кооптуу мектептер азыр эми биз ошо Жаңы Жер айыл өкмөтүдө Тажикстан менен чек арада турабыз. Мына өкмөт, тиешелүү жергиликтүү бийлик органдары колдон келгенди кылып жатат. Көпчүлүк мындай эвакуация болгондордун бир тобу кайтып ордуларына келди. Ошентсе деле элде кооптонуу болуп, кээ бир мектептерде окуучулардын мектепке келүүсү өтө ойлонтурат. Анткени Чүйгө, Бишкекке, Ошко көпчүлүк үй бүлөлөр мындай кеткендери бар. Анан дагы бир мындай элге Кудай кааласа эми тынчтык болот, мындай окуялар кайталанбайт деген ишеним болсо, эл ошондо тынч ишини кылып, тирикчилигини өтөт эле. Элдин күткөнү азыр ушул. Эми мына Кыргызстан жетекчилиги биз ойлойбуз, күтөбүз, Кудай колдоп, ошондой бир тынчтык келишимге келсе, ошо коңшуларыбыз дагы жакшы бир дипломатиялык, саясий дипломатиялык сүйлөшүү менен тынч келишимге келсе деп күтөбүз. Ал эми агай теманы эми башка тарапка буралы, бир аз сиз тарапка. Гапыр Мадаминов эл адамы болгонго чейин кандай жолду басып аткан? Рахмат. Азыр деле мен мындай өзгөчө бир эл адамы же белгилүү болдум деп айтыштан бир аз тартынамын. Мен ушу жөнөкөй эле бир айылдын мугалими катары өзүмдү эсептеймин. Кудайга шүгүр ушул
ырас ак эмгек, ак ниет, илим билимдин анан ак ниет адамдардын колдоосу менен азыр мына ушул анча мен мындан 25-30 жыл илгери баштаган иштер колдоого эми алынып Кыргызстандын 7 дубаныга таркалып жатат. Алар мына эне мектеби, акыл эмгегинин маданияты, жаш мугалимдер мектеби, лидерлер мектеби дегендерди мындан 27 жыл илгери баштаган элек. Эми кандай жолду басып өттү дегениңер туура суроо. Ошо мындан 25-26 жыл илгери Сүлүктүү шаарынан Лейлекке келип, анан ошол жылдары 92-93 жылдары Союздун ыдырап, эл оор абалда калганда эмне кылсак билимдин баалуулугун сактап, жаштардын илим билимге болгон кызыгуусуну сактап калабыз деген эме менен ошо 3 жыл жүрүп, ошо эксперименталдык мектеп гимназияны аштык. Ошонун мындай проект ошонун долбооруну түзүп, ошол идеялар менен түзүп, анан ачкыча 3 жыл өтүп кетти да арада. Анан силер өтө туура эле суроо бердиңер. Азыр эми кээ бирөөлөр мына 3-чү гимназия, Ийгилик же болбосо Мугапырмадамини мугалимдер десе, бул бирдениге болуп калган иш эмес да. Бул бер жагы 25 жыл, ал жагы жалпы мен 47 жылдык педагогикалык ишмердүүлүктүн, анан менен тилектеш болуп иштеген адамдардын, мугалимдердин өтө чоң күн түн түйшүктүү эмгегинин түшүмү. Бул күндөргө жеткиче эчен түндөр таң атты. Мына бир мисалды айтайын. Балдар мектепке жакшы келбей, окубай койгон эле, ошо балдарды мектепке келтириш үчүн эмне кылдык дегенде 2 гектар жер алып, Байдылла деген агай менен, завхоз менен буудай эгип, балдарга акысыз тамак бердик. Мугалимдер мектепти көпчүлүгү калдырып, Россияга башка жака кетип калган. Анткени айлыкты 3 айда, 6 айда бир берет эле. Анан калганыга балдарды болсо ата-энеси чыгарып алып, базарга алып барат эле да, семичке сатат эде. Ошондой учурда билим дагы кайтадан керек болот. Билимсиз өнүкпөйбүз деп, балдарды мектепке тартыш үчүн ыстык буудайды эгип, тегирменден чыгарып, түнү менен очередьте туруп, анан балдарга атала кылып, ыстык тамак кылып бергенибизден кийин анан көпчүлүк ата-энелер балдары ошо мектептен акысыз тамак ичет деп, анан балдарын мектепке алып келе баштады да. Мен азыр мындай кыскача бир эпизодун айттым да, ошого окшогон көп кыйынчылыктарды басып өттүк. Анын үстүнө эксперименталдык мектеп, гимназия десе, эл ал убакта түшүнбөйт эди. Азыр кээ бирөөлөр тамашалап айтат, азыркы замандын дүйшөнү капырагай деп. Бүгүн балдарды алып кетсем, эртеси кетип калат. Анан үйлөргө барып, балаңызды жөнөтүң, бул эксперименталдык гимназия мыкты билим берет десем, кой, кечке окутуп балдардын башын оорутат экенсиң, андан көрө малды карасын, билимдүү эле эмне болуп кетиптир дейт эле. Ошону ата-энеге, коомчулукка, жетекчиликке, окуучуларга, мугалимдерге түшүндүрүп, жеткиче 25 жыл өтүп кетиптир. Ошо кыскача ошо. Бирок эмгегиңиздин өзүрү азыр кайтып атат. Эл колдоп жатат, Бирок агай сиз өз башкалардан бир очолонуп, эл ичине бир сиңип калган көйгөйлөрдү көп көтөрүп чыгасыз да. Анын катарында мектеп окуучулары, жаштар тууралуу. Себеби мектеп окуучулары үй бүлөдө эми балким жакшы, балким жаман, жетишсиз тарбия алып, анан университетке келгенде дагы бир сабакка көңүл буруулары жок. Учурда коомдо жаштар эмнеден аксап жатат агай? Жакшы суроо бердиңиз. Эми ошо эксперименталдык мектеп деп атаганымдын өзү дагы ошондо да. Мына азыр кайсы эле мугалим менен, Жождун мугалимдери менен сүйлөшсөңүз, албетте эң сонун мугалимдер бар.
эң жакшы окуу жайлар бар, жакшы окуучулар бар. Аларга рахмат. Бирок өкүнүчтүүсү эсептөөлү эле да. Көпчүлүк билим дегенге кызыкпай калды. Жеңил, азгырык. Мана TikTok, селфи, группа ошону менен кирип кетти. Эми мен телефонду айыптамакчы эмесмин интернетти. Мунун ичинде эң сонун билим берүүчү образовательный программалар бар. Бирок өкүнүчтүүсү көпчүлүк учурда балдар, студенттер ага кирбестен баягы жеңил желпи көңүл ачуучу берүүлөргө азгырылып адашып атат. Анан эми жана өтө туура суроо бердиң. Үй бүлөнүн балдарды билим алууга даярдоо боюнча. Өкүнүчтүүсү турмуш менен, тиричилик менен оора болуп, биздин ата-энелерибиз Россияга кетип атат. Анан кетпегени дагы бул жакта базар менен, тиричилик менен, акча табыш менен оора болуп атат. Албетте, тиричилик керек, акча керек. Бирок бош убактыларда дагы той, анан мындай компания, отуруш, белый касса дагы ушундайлар менен оора болуп, балдарда мындай билимдин баалуулугу үй бүлөдө жок эсе болуп калды да. Ал эмес окуганың эле эмне болуп кетиптир? Андан көрө мындай эле тез эле бизнес кылсаң же иш кылсаң бай болуп кетесиң Россияга деген көз караш менен жаштарыбыз адашып калды. Ошол үчүн мектепте жакшы сапаттуу билим ала албастан, билимдин баалуулугуга жетпестен вузга, жогорку окуу жайга келип атат. Бул жерде деле эптеп сабак лекцияга барып күнүнү өткөзүп, анан формалдуу билимди алып, өмүрдү кымбат убакыт өткөзүп жаткан кээ бир жаштарды көрүп бир аз кейип калабыз. Эми бир сөз бар. Караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак дейт. Анан азыр жаштар окубай койду, үй бүлө карабай койду, жожо окутпай койду деп айта бериш баарынын колунан келет. Баягы эр болсоң сындаш оңой, түзөтчү дегендей, түзөтүүгө сунуш айтчы дегендей, эмне кылдык дегенде үй бүлө менен иштеп 97-жылы, мындан 25 жыл илгери алгачкы үй бүлөлөр үчүн энелердин мектебин ачтык. Анын программасыны жана кийинчерээк китебини жаздым. Мына ата-энелер сиздер үчүн деген. Себеби балдардын мектепте билимге кызыкпастыгы, билиминин сапатынын төмөндүгү, жожго келгенде дагы лекциядан, семинарскийден качып кеткени, окубастыгынын эң чоң себеби башат үй бүлөдө экен. Анткени үй бүлөдө билимдин баалуулугу жок. Анан мына ушу энелерге 60 сааттык программа менен эне мектебини өтүп, анан кийинчерээк алар үчүн атайын китепти жазып өтө баштаганыбыздан кийин мектебибизде билим сапаты жакшы болду. Жакшы болду. Балдар окуй баштады, энелер, аталар келип сабактарга катыша баштады. Андан окуучуларыбыз жожго ОРТден 150-200% бюджетке өтө баштады. Жана мен конференцияда айттым, 250 бала окуган мектептен 80ден ашык бала медакадемиянын бюджетиге өтүп атат. Бюджет контракт өтө кымбат. Бюджет ата-энеге канча жардам болуп калды. Бул бардыгы эмнеден болуп? Менин күчтүүлүгүмдөн эмес. Мен мына жупунулук үчүн дайыма айтамын, мен ортодон төмөнкү эле мугалиммин. Мен өтө күчтүү, кыйын адам эмесмин. Ушинтип айтууга дагы үйрөнүшүбүз керек. Бирөөдү кичине түзүктөп койсо эле мен деген уят болот. Мен дегендей биз иш кыла элекпиз дегенге биз айтып, балдарыбыз дагы ошого үйрөнүш керек да. Демек анда сыр эмнеде дегенде, мына ушул энелер мектебиде энелер окугандан кийин алар үйдө балдарга биринчиден сабак даярдоого шарт түзүп, өздөрү билимге кызыгып, үй бүлөлүк китепкана түзүп,
Анан мектепке барып, сабактарыны көрүп, алардын күндөлүгү, дептерини, мониторинг, контроль иштерин ачып көргөндөн кийин балдар анан окуй баштайт экен да. Ушул иштерди баштаганымда мына бүгүн Балтагул Нурумбетов деген ушу эл сыймыгы болгон аксакал адамдын, профессордун юбилейне арналган конференция болду. Менин ошо алгачкы гимназия мектепти ачканымда, эне мектебини ачканымда эң чоң колдоо, жардамды ушул профессор берген. Мына ушинтип азыр 25 жылдан бери эне мектебини ачып окутуп келатабыз. Билимдин сапаты жакшырганы бир көрсөткүч болсо, биз только билимди эле эсептешибиз керек эмес. Тарбиясы жакшы болду. Балдарда адамгерчилик, илим билим баалуулугу, иман, инсап, чынчылдык, туурулук, эмгекчилдик деген жакшы сапаттар өсө баштады. Ошонун жардамы менен Кудайга шүгүр жеттик. Сизди учурда калың журт педагог катары таанып калды, бирок сиз эң алгач Тажикстанда тарых адистигин окуп бүтүргөн экенсиз. Кандайча ал жакта окуп калгансыз жана ушуну улай эле бир топ тарыхый китептерди да жазган экенсиз. Анын катарында өзгөчө эл издеп сүйүп окуган бул Исхак Разаков китеби экен. Ушул китептин мазмунуна кыскача токтолсоңуз. Рахмат. Мен көп жерде окудум. Алгач Сүлүктөдө окудум, ПТУ дейт эди. Столяр, плотник, усталыкка. Анан Ленинабад шаарында сырттан окудум, тарых факультетиде. Андан кийин Ошто окудум 2 жыл. Андан кийин Бишкекте окудум. Андан кийин Москвадан билимимди жогорулаттым. Андан кийин Стамбулдан билимимди жогорулаттым, Турциядан. Андан кийин Американын Колумбия университетинде 2 жылдык окуудан өтүп, аралыктан ал жердин эмесин алдым. Андан билимимди дагы азыркы билим берүүнүн прецедентини берип жаткан Финляндиянын Хелсинки шаарында билимимди жогорулаттым. Андан Прибалтикадагы билимдин сапаты боюнча билимимди жогору. Ташкентте, Душанбеде мен шу жер кезип илим билимдин сапа. Ошол үчүн бир жерде айтсак аздык кылат. Кудайга шүгүр, мен көп жакта окудум. Ушундай кыскача. Мындай балдар, сиз өтө туура суроо бердиңер. Менин алгачкы китептерим жерге таануу деген өзү эме бар. Мына историческое краеведение деген жерге таануу. Анткени ааламга жол айылдан башталат дегендей, ар бир уул кыз өзүнүн айылынын, шаарынын, районунун, аймагынын тарыхын билиш керек. Ошол жерден чыккан улуу инсандарды билиш керек. Бир макал бар, өсөр эл өзүнү сыйлайт деп. Өз агасын агалай албаган өзгө аганы сагалайт дейт. Ошондой болбойлу деп, мен алгачкы китептеримди тарых, туура айттыңыз, тарых боюнча Сүлүктү тарыхы, Лейлек тарыхы боюнча китептерим чыкты. Анан мен Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын тарых институтунда ошол Кыргызстан түштүк батыш аймагы боюнча кандидаттык диссертациямды иликтеп баштадым, изилдөөчү болуп. Ошонун ичинде анан мен Исхак Разаков жөнүндө 2 китебимди жаздым. Биринчиси Исхак Разаков улуу инсан, архивдик материалдардын негизинде. Экинчиси Исхак Разаковдун инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү, чекит Разаковдон алуучу сабактарыбыз. Бүгүн Разаковдун кайсы сапаттары жетпей атат, мынтип кыйналып атабыз деген проблемалуу тема. Эми ал китепти жазганга, азыр эми китеп жазган өтө күчтүү адамдар көп. Бирок тарыхый китеп жазыш үчүн мындай озеки айтып коюш аздык кылат. Архивтерде иштеш керек. Мен 10-20 жыл
Бишкек, Хаджент, Душанбе, Ташкент, Алмата, Москва, Кокон архивтериде иштеп, анан архивтин негизинде жазган. Самаркандта айттымбы, Ысқақ Разақов чындыгында мындай бир бүгүнгү студенттерге, бүгүнгү жаштарга, бүгүнгү жетекчилерге үлгү болорлук инсан экендигини мен архивтерде иштеп жүрүп байкадым. Биз Ысқақ Разақовду айтканда баягы сен ак болсоң, мен ак болсом коомдо таза болот деген бир-эки сөзүн эле билип калганбыз. Ал эми Ысқақ Разақов бул деңиздей терең кенен адамда. Ал кишини үйрөнгөндө мен жазганда китепте эки багытка эме кылдым. Бир жагы инсандык сапаты, экинчи жагы ал кишинин лидерлик, жетекчилик сапаты. Ысқақ Разақов ал киши мектептин мугалими болгон. Тарых адам жана коомдон сабак берген. Андан кийинки жумуштары анан мамлекеттик саясий партиялык ишке өткөн. Муну байкасаңар, оор турмушта чоңоюп, бирок Тажикстанда, Өзбекстанда окуп иштеп, анан Москвада иштеп, окуп, эң сыймыктана турганыбыз кыргыз жигити Өзбекстанда, Ташкентте билим берүү министри болуп турган. Мына ушуну көп маани бербейт да. Министр образования азыркы Узбекский республика деген. Бул кандай сыймык? Андан дагы бир эмеси, Өзбекстанда идеология боюнча секретарь болгон. Мамлекеттик пландын төрагасы болгон. Өтө чоң курулуш иштерини ал киши ал жакта жасаган. Андан Кыргызстанды 6 жыл премьер-министр азыркы Министрлер Советinin төрагасы, андан 10 жыл биринчи секретарь, азыркы биринчи жетекчи катары иштеп, Кыргызстандын социалдык, экономикалык, маданий билим берүүсүн Кыргыз Улуттук илимдер академиясы Ысқақ Разақовдун тушунда ачылган. Ош мамлекеттик университети Ысқақ Разақовдун тушунда ачылган. Өтө көп окуу жайлар. Биз мана каттап жүргөн азыр Ош Бишкек жолу, автожолу Ысқақ Разақовдун жолунда башталып, курулуп, 59-жылы бүткөн. Токтогул КээСини курулушу ошо кишинин тушунда бүткөрүлгөн. Эми өкүнүчтүүсү, мына алардын көпчүлүгүнү азыркы жаштар билбейт да. Мына ошондой бир өтө улуу, анан эң башкысы ал кишинин мындай адамгерчилик, жупуну жөнөкөйлүгү, анан тазалыгы бүгүнгү лидер жетекчилерибизге бир сабак боло турган. Мен Ысқақ Разақовдун ошо китебини жазып, анан конференцияларда Бишкекте, Ошто бир сунуш берип атам. Разақовду жөн эле кургай мактай берсек болбойт. Өзү мактай бергендик аздык кылат да. Ал кишини казып үйрөнүш керек. Мисалы үчүн мен өзүбүздүн мектепте Разақов таануу деген сабак киргизгенмин. Кружок, илим. Мен жогорку окуу жайларга сунуш берет элем. Спецкурс дегениңер бар, атайын курс деген. Факультативный деген бар. Ошо Ысқақ Разақов сыяктуу адамдарды мына студенттерге мындай атайын курс кылып өтүш керек. Бир эле Ысқақ Разақовтай адамдын өмүрү менен студенттерди экономист, педагог, менеджер, бизнесмен, айыл чарбачы, лидер, ата, анан кийин асыл инсан көп кырдуу кылып даярдап койсо болот да, бир адамдын өмүр жолу менен да. Мына ушундай бир жактарын айтып, мен бул боюнча сөзүмдү жыйынтыктап туруп, мен бир сунушту берип жүрөмүн. Биринчиси ошол Ысқақ Разақовду таануу деген сабактар жождорго спецкурс катары кирсе, жок эле дегенде тарых факультеттериге, жок эле дегенде социалдык факультеттериге. Экинчи бири, азыр таза иштеген адамды табыш кыйын дейт го. Азыр ошол үчүн Ысқақ Разақов атындагы орденди чыгарып, Кыргызстанда таза иштеген жетекчилерге айыл өкмөтү, мектеп директору, жождун ректору, деканыдан баштап министр
о жогорку кызматтагыларга жалаң таза иштегендерге ол орденде мындай деген жазуу болсун: Исхак Раззаков ордени таза иштеген жетекчилер үчүн берилет деп. Ошондо анан адамдар жетекчилер таза иштеген бааланат экен да деп жакшы болот деген шу сунушумду силердин мына ушу берүүңөр аркылуу соцсеттерге, телевиденияларга берсеңер мен өтө ыраазы болот элем. Мен ушул жерден учурдан пайдаланып ошо Исхак Раззаков китебиге сүрөөнчү болгон Ысык көлдүк ишкер жигит Исакуновго жана аны табышка мага жардам берген Табылды Муратбековго терең ыраазычылыгымды билдирип коем. Ошондой бир чыгармачылыкка, илимге меценат болуп, сүрөөнчүлүк кылган кыргыз жигиттери көбөйсүн деген тилекти айтмакчымын. Бүгүнкү ыраазычылыгыңыз жетет деп ойлойбуз, агай. Ал эми агай, биз Кыргызстандын билим берүү системасын өнүктүрүү үчүн биз башка өлкөлөрдөн үлгү алып, аларды үлгү тутуп келебиз. Биз чын эле Кыргызстандын билим берүүсүн өнүктүрүү үчүн чет өлкөнүн тажрыйбасына муктажбызбы? Жакшы, эгер маани берген болсоңор, жакын арада мен жогорку кеңеште ушу билим боюнча бир аз сөздөрүмдү айттым комитетте. Эми азыр глобализация заманы, IT технология санарып заманы, чет өлкө дүйнөлүк тажрыйбадан ажыралып, обочолонуп дагы өнүгүү кыйын. Ошол эле убакта бардык нерсени эле чет өлкөнү туурап, ошолорду гана карап отурган дагы туура эмес да. Ошол үчүн бул жерде диалектикалык параллел алып кетиш керек. Мен ошол жерде бир сунуш бердим эле. Бир дүйнөлүк чет өлкөлүк тажрыйба методду алсак, бир кыргыздын өзүнүн дагы чыган окумуштуулары бар, аалымдары бар, ойлоп табуучулары бар. Ошолордун дагы методдоруну, илимий эмгектерини параллел алсак, ошондо жакшы болот. Мен айтамын, билим берүүдө биз параллел алып, эриш аркак дейт кыргызча, алып кетүү керек деген ойдомун. Антпесек, бизде мындай жалаң чет өлкөнү, башка жакты карап, шолордон гана үйрөнөбүз деп, комплекс неполноценности дейт, кемтик психологиялык сезим пайда болот дагы, бизге бардык нерсени чет өлкөдөн, башка жактан алып келебиз деген сезим орноп калса, биздин жаштарыбыз өнүгүүсү кыйын болуп калат. Ушунан этият болуу керек. Жакшы агай, рахмат. Бул жерде турган китептер жөн турбайт. Бул китептер боюнча, мазмуну боюнча кыскача токтолсоңуз, жана сиз башка авторлордон өзгөчөлөнүп, өзгөчө бир мындай турмуштук, жана элге жугумдуу китептер жазып чыгарасыз. Акыркы жаңы чыккан китеп бул айым китеби экен, ошол боюнча да токтолсоңуз. Рахмат. Өзү жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде буга чейин мына ата-энелер китебин айттык, анан айым китеби чыкканыга 99-2000 чыккан болсо 22 жыл болду айым чыкканыга. Андан кийинки бир китепти жаздым, бул Дастархон четиндеги университет деген. Эмне үчүн мынтип атадыңыз дегенде, кыргыздын эң ыйык жери бири мындай үйдүн төрү жай намаз болсо, экинчиси дасторхон. А биз дасторхондун четинде көбүнчө жеп койду, ичип койду, жүрүп койду, мунча табыптыр, байлык, саясатты сүйлөп, балдардын да башыны маң кылып атабыз да. Ошол үчүн мен ар бир үй бүлөдө дасторхон четинде ата-эне балдары менен бир жумада 1-2 жолу сухбаттарыны жаздым. Ал кайсы дегенде билим, адамгерчилик, ата-бабалардын баяны,
келечекте келин болуу, күйөө бала болууга, бир тууган болууга, ата болууга, эне болууга, жан дүйнөнүн марттыгына, адамгерчиликке, коңшулар менен мамиле кылып билүүгө жана ишкердиктин жолу боюнча анан кайрымдуулук жөнүндө ушу дасторкон четинде ата эне балдары менен сухбат кылсын деп ушу китепти жаздым. Чайнек пияла символикалуу турат да дасторкон четинде. Мен айтмакчымын, Кыргызстандын ар бир үй бүлөсү өзү бир университет. Эгерде анын баркыны ата эне билсе, дасторкон четинде алды качты сөздөрдү сүйлөбөстөн балдар менен ушундай сухбат кылыш керек. Керек болсо аалымдарды, көптү көргөн урматтуу мана Балтагул Нурмбетовдай адамдарды чакырып келип, мейман кылып, балдарыны отургузуп, ошолордун таберик сөздөрүнү мана академиктер, профессорлор, докторлор, ажыга барып келгендер, таза иштегендер, жакшы силердей студенттерди чакырып, бир пияла чайга үйдө сухбат кылса балдарга жугумдуу болот да, анан үй бүлөдө ошондой баалуулук пайда болот. Бул китеп ошого арналган. Экинчи бир маселе, эми жанагы студенттер, мен азыр экинчи жылы Ош мамлекеттик университети педагогика факультетинде магистранттарга сабак өтүп жатамын. Ушу Жутанова деген, Гүлмира Жутанова деген сап кафедра бар. Анан студенттер менен мындай иштеп байкап, ага чейин деле мени Улуттук университет, Манас университети, Арабаева жана башкалар, мына Ошму технология университети студенттер менен жолугушуу сабактарга чакырганда, студенттер жакшы окугандары көп. Бирок мындай байкасам, студенттерде билим алууга кызыгуу төмөндөгөн, айныкса өз алдынча билим алуудан кыйналышат. Акыл эмгек маданиятыдан кыйналышат да. Ошол үчүн мынау китептин аты мындай: студент окуучулардын өз алдынча билим алуу жана иштөөсүн айем негизинде уюштуруу. Силерге акыл эмгегинин маданияты деген да. Мына ушул негизинде мана барың студентсиңер, студент болгонсуңар. Көпчүлүк студенттер китепти окуп түшүнбөйт экен. Окуганын айтып бере албайт экен. Жок, ОГПИде эмес. Африкада ошондой студенттер. Конспект жаза албайт экен. Интернеттен тиешелүү маалыматты медиа сабаттуулук жетишпейт экен. Жана башка. Мына бул жерде мына реферат, курстыгыч, диплом, модел, макет, проект, стартап, эссе, сочинение жана башкаларды жазуу, китепти окуп түшүнүү жана башка методдоруну берди. Себеби студенттер өз алдынча билим албаса, тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт деп азыр биздин студенттер адашканы ошондой болуп атат да. Анан муну жазганга 25 жылдык тажрыйбамды киреттим. Анан мына Жутанова Гүлмира эжекей дагы мына катышып, мына бул китеп азыр жаңы студенттерге арналып чыгарылды бул китеп. Мына ошол. Кеңирээк жайылса, ушул китептерди окусаңыз. Албетте, студенттерге керек болсо, ушул темада спецкурс кылып өткөзүш керек да. Эми мен Америка ачканым жоктурмун. Студенттерге албетте реферат беребиз. Реферат, курстыгыч, диплом берет. Бирок ошону кандай кылып жазышка өргөтүш керек да. Кантип жазганда алар ону ии деп туруп анан барып ойлонуу интернеттен теманы табып алып туруп көчүрүш эмес, өзү изденип, макул интернетти пайдалансын. Анан энциклопедия деген бар, монография деген бар, справочник деген бар. Жана башка мындай бир чоң билимдин казынасыны казып туруп, кандай кылып жазып иштесе, өз алдынча билим алууга үйрөнбөсө, студент бул мындай өтө
төмөнкү сапаттагы адис болуп мектепке өндүрүшкө ишке барат дагы, анан кийин барган жерини дагы өтө уят кылып шала сабат адистерди чыгарып коет да. Ошонусу мындай кооптуу. Ошого ушу китепти жаздым мен. Рахмат. Биздеги сүрдөткө суроолор деген бир суроолор топтому бар. 20 суроодон турат. Бул суроого оңой эле агай. Ооба, жок деп жана кыска жооп бересиз, Баштай берели. Эл адамы болуу сиз үчүн кыйынбы? Ооба, жок. Өзүңүз менен сыймыктанасызбы? Шүгүр кылып, ооба. Ооба, жок агай, тез-тез өтөлү. Эч кимге айта албаган сырларыңыз барбы? Ооба. Саясатка аралашайын деген оюңуз жокпу? Жок. Сынган кылыч чыгармасы Чыңгыз Айтматовго таандыкпы? Жок. Лейлектен кетүү оюңуз барбы? Жок. Сиз 1858-жылы 17 августта төрөлгөнсүзбү? 900. Жакшылык үчүн жалган айтасызбы? Эгер жакшы ишке кызмат кылса, кээде айтышка туура келет. Берген убадаңызды аткарбай калган учур болгонбу? Өкүнүчтүүсү кээде болот, өтө кыжалат болом. Кеч болсо дагы аткарам. Ооба. Ооба. Коркоксузбу агай? Ооба, жок деп айтыш кыйын. Коркпойм дейиш өзү туура эмес. Бирок аны башкарып Кудай деп эме кылыш керек. Эске тутумуңузду жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр жасап турасызбы? Ооба. Музыкалык аспаптарды ойной аласызбы? Бир кезде ойнойт элем, азыр эсине чыкпайт. Акчаны сүйгөн адамсызбы? Бул дагы баягыдай ооба, жок деп айтыш кыйын. Ортодо, Компьютерди 100% колдоно аласызбы? Бул дагы жанагыдай ооба, жок деп айта албайм. Энелер мектеби сизди тааныттыбы? Бул дагы ооба, жок деп. Макул. Кайсы ырчынын чыгармачылыгын баалайсыз агай? Аткарып жүргөн. Ооба. Эми өтө эле көп, ошолордун арасында мен мына жүрөгүңүзгө жакын, жүрөгүмө жакын мына эме Саламат Садыкова бар, анан Түмөнбай Колдошев бар, Ибрагим Жунусов, көп ошолор. Жакшы. Эң жакшы көргөн буюмуңуз? Эң жакшы көргөн буюмум деп айтыш деле кыйын. Китепти жакшы көрөм. Китеп? Жакшы. Жылына канча китеп окуйсуз агай? Орточо эсеп. Мен азыр мынча деп айтсам, бираз туура эмес болуп калат. Керегин окуйм. Керегин окуйсуз, Канча тил билесиз? 4-5 тил билем. 5 тил билесиз. Кайсылар санап өтсөңүз болотпу? Орус тил, тажик тил, өзбек тил, түрк тили, анан кийин казак тили, эми өзүбүздүн кыргыз тили менен. Жакшы. Эң жакшы көргөн өлкөңүз? Өзүбүздүн Кыргызстан дейиш керек да. Өзүбүздүн Кыргызстан. Дүйнөнү жакшы көрөм, бүт ааламды жакшы көрөм. Бүт ааламда. Рахмат агай. Ааламда тынчтык болсун. Ааламда тынчтык болсун. Биздин студияга келип бүгүн маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз агай. Убактыңызды бөлүп, себеби убакыт баарынан кымбат учурда. Агай, мен сизге жыйынтыктоочу сөз берем. Жалпы журтка жана окуу жай тууралуу да кыскача пикир айтып калтырсаңыз. Рахмат. Мен мынау Ош мамлекеттик педагогика университетиге университет болушуңар менен деле куттуктаймын. Бул 3-4 жолу чакырылып мындай конференция жолугушууларга келип турамын. Мен жана сөз башында айттым, Кыргызстандын көп эле жождоруга чакырып сабак, лекция, жолугушуулар болуп жүрөт. Ошонун ичинде мынау силер окуп жаткан окуу жайыңар, анын ректору Бекмырза Зулуевдин мындай чындап
өнүктүрүүчү, мына мен азыр стадионуңарды көрдүм, общежитияңарды 500 орундуу, анан өзүңөрдө басмакана ачылыптыр, мына өзүңөрдүн мурас студияңар ачылыптыр. Көп жакшы иштер болуп атат. Бирок андан дагы мен өтө ыраазы болгонум ошо ректоруңардын адамгерчиликтүү, жөнөкөй адамдыгы мени кубандырат. Силердеги мына билимге болгон студенттердин кызыгуусу ушунан тайбагыла. Силер сапаттуу билим алгыла деп чакырамын. Эптемей болбосун, ошонон этият болгула. Эми кийинки жалпы ушу элге кайрылып айта турган сөзүм, эң биринчи Кудай дүйнөдө тынчтык берсин. Согуш болуп жаткан жерлерде дагы тынчтык орносун. Ушу коңшу тажик элиге, жетекчилериге дагы бир мындай жакшы инсап менен ынтымакка келели. Өзбекстан менен, Казакстан менен Кыргызстаныбыз мындай бир татаал абалдардан чыгып, өнүгүүнүн жолуга түшсүн. Мына жаштарыбыз өмүрлүү болсун, ооруларга Кудай шифа берсин. Анан илим жолунда жүргөн окуучуларыбыз, студенттерибиздин дилини, көңүлүнү Кудай илим, билимге, адамгерчилик, ыйманга ачсын деп айтмакчымын. Рахмат агай. Биз да сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизди болсо жалпы эл абдан кадырлайт жана эмгегиңизди баалайт. Калемиңиз курчуп, дагы да көп окуучуларга, студент, жалпы элге керектүү болгон чыгарма, китептерди жаза беришиңизге тилектешпиз. Кеп куржун берүүсүн ушул менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто азыркынын дөшөнү, педагог илимдеринин кандидаты жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаменов конокто болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүдөн кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.